Ысык көл мейманканасына чогулган жарандар нааразычылык акциясын эски аянтта улантышты. Алар парламенттин тарашын талап кылышууда. Өкмөт үйүнүн алдында чогулгандар менен премьер-министр Садыр Жапаров жолугушту. Материал эфирге даярдалды. Кийинки материалдан көрүңүздөр. Нааразылык акциясы бул ирет аларча резиденциясына жакын жайгашкан Ысык көл мейманканасында өттү. Чогулгандар бийликтеги айрым саясатчылардын кетүүсүн талап кылып жатышты. Закон жагына таянып ошо менен кетип атасыздар. Жоксо теги временное правительство же чрезвычайный комитет деген балелерди чыгарып туруп ошо менен кетсектер болот да баарын жокко кетирип. Ошо теги закону жагы менен эч нерсе бузулбасын деп ошо жагы менен кетип баратасыздар. 6 миллион элдин, кыргыз элинин талабы аткарылыш керек да, талап аткарылыш керек. Буйруза аткарылат деген ойдомун да. Жаштарыбызды сабыргылуу болгула, провокация калтырбагыла деп атабыз. Ато жаштар деген күч да бул. Булар провокация алданышы мүмкүн. Эл журтума кайрыларым. Биздин баарыбызга ынтымак гана керек. Ынтымак болгон жерде бардык нерсе жеңиш менен болот. Ынтымак жок болсо ыдырайбыз. Ошон үчүн бизде айтылган сөз бар. Ырыс алды ынтымак. Ынтымагы бар элдин айсыз кара түндө да асманында күн турат. Ынтымагы жок элдин балдары иттей ыркырап, асманы ачык болсо да капкараңгы түн турат деген. Келген элдердин арасында пикири келишпестиктер дагы орун алды. Аларды тыйып, жөнгө салуу аракети көрүлбөй койгон жок. Азыр бул жака улуу муун, жаш муун дебей бардыгы чогулган. Ошол эле учурда абалы бир аз көзөмөлдөн чыгып бара жаткан байкоого болот. Ушул чагымчыл күчтөргө алдырып жибербеш үчүн бул жакта жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эч жака барбоо керектигин айтып, дал ушул жерде бийлик өкүлдөрүнөн күтүү зарыл экендигин элди чакырышууда. Ысык көл мейманканасында башталган акция эски аянтта, тактап айтканда, өкмөт үйүнүн жанында уланды. Бул жерге чогулгандар премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушуу ниеттерин билдиришти. Бир нече убакыттан соң өкмөт башчы Садыр Жапаров элге чыкты. Аны чогулгандар колдоп, кубаттап тосуп алышты. Бүгүн чыныгы сиздин жеңишиңиздер, чыныгы жеттиңиздер ошо жеңишке. Бардыгы ордуна келди. Президент, мурдакы президент Сооронбай Жээнбеков өз арызын жазып берип кетти. Спикер Канат Исаев анын милдеттерин аткарууну мүмкүн эмес экен деп өзүнүн арызын жазып берди. Бүгүн президенттин милдетин аткаруу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү. 2 күздүн бир жылдыр колума тийди. Эми мен сиздердин ишеничиңиздерди толук актаганга ушул сааттан баштап киришем. Салабат Эркетаева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.